30 аяттан турган күнүмдүк биздин намаз убактарына байланышкан бир сүрө болмокчу. Ал сүрө Фажр деген сүрө. Андыктан ушул сүрөнү бизге чечмелеп бергени биздин устазыбыз Аким Эргешев устаз келген. Кош келипсиз устаз. Кушак болсун. Аллах таалам сиздин келгениңизге ыраазы болгон болсун жана сиздин илимиңизге береке берип, элибизге, жерибизге пайдасын тийгизген болсун. Амин. Устаз, ушул Фажр сүрөсүн тафсир кылыштан баштаганыбызда эле өзүңүз билгендей, Кур'ан-ы Керимдеги сүрөлөр Меккеде жана Мединеде болуп түшкөн болуп бөлүнөт эмеспи? Туура. Ошондуктан биз сөздү баштаганда эле ушул сүрөнүн кайсы жерде түшкөн ошого бир токтолуп, андан кийин сөздү улантсак. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи ва салату ва саламу ала расулилlah. Amma ba'd. Sözümdü ырайымдуу жана боорукер улуу жараткан Аллах Тааланын сөзүм аты менен баштаймын. Аллах Таалага болгон мактоолорду, алкоолорду айтуу менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сабаттар жолдоп, бул Кур'ан аяттары берүүсүн мен ойлойм биздин телекөрүүчүлөр үчүн өтө маанилүү, өздөрү кызыгып көргөн берүүлөрдүн бири. Андыктан мындай жаңы чыгарылыш менен сунуштаганыбыз мен ойлойм дагы пайда, көбүрөөк пайда алып келет деген үмүттөмүн. Siz бүгүн биз Фажр сүрөсүн тафсирлөө алдына келген учурда эң алгач чындап эле бардык угармандарыбыз, бардык көрөрмандарыбыз сүрө кайсыл жерде түшкөн сүрөлөрдө экендиги билиш керек. Албетте биз дайыма эле айтып келебиз, сүрөлөр, Кур'ан ичиндеги сүрөлөрдүн сырткы табиятына жараша, эгерде аяттар кыска болуп келсе, ошол менен бирге эле акыреттик сөздөрдү, ишенимге, акыйдага, Алланын жалгыздыгына болгон бир эскертүүлөр менен келсе, мунун сыртынан карап туруп, буга Мекке сүрө экесинде экенине бизне бир аныктама берип койсок болот. Мына ошондой эле мына бүгүнкү ала турган сүрөбүз дагы Мекке сүрөлөрүнө кирет. Ошондуктан биз баарыбыз чогуу бул аятка бир угуп алып, ал аяттарга кичине бир баам салып туруп, анан биз кененирээк токтолсок дагы болот.